Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Mana урматтуу көрүүчү, ким алым болот, ким молдо болот? Египетте окуп келген молдо болобу же Мединада окуган адам молдо болобу? Бул Алла Таала кимдин тагдырына жазат. Mana айылда өзүнүн атасынан үйрөнгөн сүрөлөрү менен чын дилинен Аллага ишенип, ыктыяр менен намазын окуп, ушул борборго келип отурган Насирдин ажы тууралуу бүгүн сөз кылып атабыз. Насирдин ажы негизи эле жашоодо мунун позициясы кандай? Урматтуу көрөрман, мен силерге баарын толук айтып берейин. Жалалабад областына караштуу Суузак районундагы Ачы өрөөнүн ичинен Акчалуу деген айылда Насыр ажы төрөлүп өскөн. Бул эми Ачы деген өрөөн бул чоң айылга кокту болуп бөлүнүп кетет, тоолору курчаган жер. Негизи кыргыздын баарын эле Кудайым ушундай керемет тоолор менен курчап койгон. Мана ошо кадимки эле айылда Насыр ажынын балалыгы өткөн. Насыр ажынын балалыгында эле динге жакын экенин, жүрөгүндө ыйман бар экенин сезип калган анын ата-энеси Насыр ажынын кичинекей кезинде эле намаз окуп, такыба бала, салих бала кылууга тарбияланган. Бирок Насыр ажы элге окшоп кичинекей кезинен баштап бул медреседе окуп, же бир чоң окуу жайда бир Египетте окуган жок. Кудайымдын тагдырга жазган бактысын көрөм деп өз алдынча кара жумушка дагы иштеп көргөн. Мунун кичинекейинде өзүнүн атасы менен апасы акылдашып Насирдин ажыны тай атасына берет. Бирок энеси ыйлайын деген менен бөлөк бирөө кеткен жок, өзүнүн атасына кетип отурат. Айылда Насирдин ажы трактор айдап дагы кызмат кылып көргөн. Элдин чөбүн ташыган, элге кызмат кылган, каргартаң айылдын аксакалдарына жардам берген. Насыр ажынын жаштык куручу жана Насыр ажы айдаган трактордун издери бизге көрүнбөй калганы менен Насыр ажынын жүрөгүндө дайыма эстелип келет. Мына Исламбек ушерде мен чоңойгом болом. Мына жерлерде жар турбайбы? Мына жаллар көрдүң бактыгы. Ошол жерде биз мына алича малыбызда кой кайтарат элек да, азыр бул жаллар жок болуп кетти. Ошонун ичинде мына жалларга биз жабышып ойнойт элек, азыр эч ким ырантып ойной албайсың. Ошол жерде эмелерди кармайт элек. Баа чымчыктардын уялары болот эле да. Ошо уяларды ичинде балапандарын кармап алып, сыртка алып ыргытып ойнойт элек да. Бала экенбиз да, болбосо аны кылбай койсок деле болмок экен. Анан кийин ошентип чымчыктарды алып ыргытып ийгенден кийин ошол жерде жыландарды да кармап алат эле. Мынаяктарды көрдүңөрбү? Биз туулуп өскөн жерим, кой кайтарган жерлери, ушунун баары жогу мынакей. Көрдүңөр мынакта? Көрдүң мына мына жактарды бүт кызым, мына жактар. Чападан жалгыз тракторист болуп жүргөн бала чоң молдо болуп, азыр мына бакыйган чоң ата болуп отурат. Assalamu alaikum. Kandayсың ары? Жакшы достум. Жакшы тылсың. Кутасы кандай чыгып келдиңби? Жакшы, рахмат. Кандай? Сол жакшы. Жакшы, бала жака. Кандайсың? Кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр өзүңө. Балдар чоң ата. Кандайсың? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы, өзүңөр кандай? Жакшы. Кандайсың? Тынчпы? Элжир тууган уруштар. Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Мына Насыр ажынын классташтары. Ар бир классташы Насыр ажыны көргөндө сүйүнүп бир кубаныч менен кабыл алат экен. Насыр ажынын классташтарга учурашкандан кийинки максаты
аларга дагы сөзсүз түрдө дават жеткирүү экен. Мына Насыр ажынын классташтары керемет күтүп алды. Gülük minip gündörümdün sızganı, günde gelgen bul ömürdün düşmanı, jügön salbay jüröktörдүн erkine, jüre berelçi, barыбыз topraktan tышкары. Şunday bağlayıp yayınıp, o da kalası diyeceğimin altında şunday gülüp yayınıp oynayıp gülüp güle verirdim. Orada senin üstünde. Bizgacha ko'rsatib o'tasizlar. Bizgacha bola chaqam bilan yubilyon bilan omonlikda bo'l. Alloh taolo böyle o'chiqdan quruq do'matdan olis qilsin bo'lsin bu men. Kechimmi men o'sha yurgan yigitlarni bola chaqamlar bilan sizlarga bo'lgan rozichiligimiz Xudoy taolo rozichilik bersin. Bu yigitlarda junuqa yigitlarimizgacha tanishtirdi. Nurxat degan yigit Talasdan bo'ladi. Mazır şu ösüp geletken yigitlerden biri bu yigit operatör yigit narından bu salkın denen kinonu tartkan İrland degan bola çok güçlü operatör yigitler bulardan küçük günden beri vaqtlarim uğratıp men barıp beni süransam maqul barıp güleriz dep gelip biz meni düşünüp çoğu жүрүшөр. Rahmat olsun, Allah razı olsun. Barınlarga, yaş menen, balдар menen,
Özürlermen maksat doğumla. Köy oğullarımızga Xuday Taala şu kızlarımızda yaxşı bile olup bağlanışlarına nasip olsun. Acıdasın. Qanday ayıldı sağım qaldın, qanday ayıl şey sabatasın budasın lan. Aşkan mamin kök bulutlarda asmanda Sıyla uyumaktın sen Böyle böyle uktar catkanda Böyle böyle uktar Böyle böyle uktar Böyle böyle uktar catkanda Men jakşelerim 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 Böyle böyle uktar Böyle böyle uktar Böyle böyle uktar catkanda Men jakşelerim Jakşelerim Meyman gelirsin çayla tatlas Düğümü kalmak şerbetimiz Dastur bomboçu dolu Kırgız beyli todoy büyük Gölde taza Oldu barını dögüp salıp Maya vakit Toğuz balam var. 5 oğul, 4 kız. Kızlarım bari çoğu turmuşqa ketdi. Ana bunu atam emi balası жоқ kalıp uşuğa ermek bolsun. Deb özü sağlasın deb olup razıçılık menen berdik, çaldık bir. Oyna oşu suyunup kalsınçı dep de. Ana suyunup öngörüp alıp ketdi balаны. Özü de atam okşaş elep alıp hayvanan oşu özüm okşaş dep suyunup alıp ketken götürüp. 3 yaşında bergenmin. Özü razıçılık özü menenle berdik. Joldaşım kirgizdi. Şu atamlar sumsayıp kalbasın şu balabızı bereli. Bu yağın bağı bala veririz bizlerle. Kuday'a şükür baldarım bağı barğı degensin. 3 yaşka çıkıp kaldı ile. 3 yaşka çıkarsa balpayıp suygunçuk olup kalgan mal ile. Bari kızlarım iladı bermedi. Kız balada. Men özüm berdim razıçılığımla. Berdik çalı köyüzden ile bereli. Şu atam özü kiçinesinden beri şu dindiğin üretip attı. Kiçinekeyim alımda mayda balдар tizip alıp özü imam olup namaz okutçular baldarga. Oşanda o ilimge, dinge jakın ele de. Kıyın kulağına kuyup üretediler tam. Oldu bir şeyler diye. Nasriddin Hacı'nın oyun толук түшүнгөн адамдар Кыргызстанда өтө эле көп болду. Жана Ажикемди колдогондор, жакшы жака багыттагандар болду. Ошондой эле Ажикемди кордогондор дагы чектен чыкты. Ажикем жашоосун арамдан алыс кылып, адал жашоого аракет кылды. Бир акылман айткан экен. Адам өзүнүн напсисин тарбиялоо бул жашоодо өтө кыйын деп. Аны сыңарындай Ажикем напсинин кулу болгон жок. Жашаган бул жашоодо адамдар көп эле болсо керек. Насирдин Ажы колу ачыктыгы менен, ак көңүлдүүлүгү менен элден айырмаланып турат. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب. وقل واتقنوا وآيات كلمة لا تنفذ وصوترdu. Bardık şu kabristanda bizlerden dua etmek olacak marhumlarga şunun atarında özgöçü Jaraş kızı Salima apamlar bana başladım. Allah'ım rahmetini alıp jatkan dillerinde yüzleri kuladan iman yoldaş kılgan sine sıratın müstaqim rahmet.
Кыргызда бир жакшы макал бар. Алыскы туугандан жакынкы кошун артык дейт. Бул кишилер Насыр ажынын кошуналары. Кошунам ушу азыркы Насыр ажы ушу менин маңдайымдагы туш маңдайымдагы кошунам болот. Жеке эле ушул немеге эмес, ушу жалпы бүт кошунабыздын баардыгына өзү камкор адам. Жылына ушул орозодо баарыбызга дуа кылат. Ушул ажылык сапарда жүрсө дагы ар дайым бизди унутпайт. Ушул кошуналарым деп, кыргыз элим деп ар дайым ушул ажылык сапарында да баарыбызга жалпы дуа кылып турат. Орозодо 30 күн ушул баарыбызга ушул кошуналарга дуа кылып турат. Ушул Куран-ы каттындарды кылып турат ушул үйдө. Мынакей Насыр ажы менен биз 10 жылдан бери болуп калдык го кошуна. Андан да көп болду, ишса көп эле болду. Кошуна болгонубуздан бери ынтымакта кошунабыз. Насыр ажыны сыйлайбыз. Бүт 15 түтүнбүз бир көчөдө. Ошонун баары ушу кишини сыйлап, биздин эң сыйлуу кошунабыз. Не дейсем, үй бүлөсү менен өзүн сыйлап, өзүнөн тарбия алып, биз деле тарбияга түшүп келтабыз кадимкидей. Ошо баарыбыз ынтымактабыз. Баардык жамандык, жакшылыктар ажабыз бар, баарына минтели, антели деп эмелерибизди чыгарып турат. Минткиле кошуналар, мунубузда көбөйтөлү, мунубузда азайталы деп. Кыргыздын аалымдары Насыр ажынын тоюна келип, жакшы тилектерин айтышты. Азыркы күндө ушул аалымдарыбыздын ичинен Чуак Ажы Жалилов, Садирдин Мажитов ажыларыбыздан айрылып, жүрөгүбүз сыздап турат. Урматтуу коноктор, урматтуу молдокелер, аалымдар, мырзалар, чоңулар, ишендер, ориялар, Кудай Таалам баарыңардын ниеттерине кабыл болсун. Тусуктан эле сөз берип койсо, аябай сүргөнүп атам. Буякта чоң ориялар турган учурда эмне айтабыз, насака, Кудай Таалам элиңиз майруу сүттүү берекелүү болсун. Кудай Таалам тилектериңизди кабыл кылсын. Жеңе экөөбүздөрдүн ошол арзып күткөн күн келип атат. Кудай Таалам иншалла ушул күндүн жакшылыгын берсин. Кудай Таалам келген келиңиздер кыздай болуп кызмат кылсын. Кудай Таалам жамандыгын көрсөтпөсүн. Сиздердин тартып келаткан ушул үй бүлөнүн жүгүн ошол өзүңүз менен келиңиз тартканды Кудай насип кылсын. Анан эми ушул жерде мына чоң аалымдар отурат. Иншалла маселенин калымын ушул устаздардан угабыз деп үмүт кылам. Мен тилегим ушул. Кудай Таалам бардык жакшылыктарын өзү уруулаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من أرسلته رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nasip birinciden toyunuz toyulansın. 2 yaşa baktıran vakit tarayıversin. Tağdırdın buyruğu menen karmaşak kolları yaşaşan acıravasın. Atalık, maşallah milliyetini atkarıpsız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisini aytip etti. Atanın milliyeti körülgünde maşallah jakşatlardı koyu. Ala kanday? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Ubaydullah. Bu jakşatlar. Атам канча жерлерди көрсөттү, канча жерлерге алып барды. Атама терең өмүр бою ыраазымын. Аллахым ыраазы болсун. 2000-жылы Бишкек шаарына көчүп келгенбиз. 2001-жылы КС2-де окуганмын, 1-мектепте 1-класска барганмын. Ал жерде окуп 2009-жылы Түркияга окууга жөнөткөн атам.
Ал жактан Имам Хатип лицейинде окуганмын. Жакшы жолдош болуп берди. Мени ажыларга алып барды, умураларга алып барды. Жакшы ата болуп балдарына да жакшы эме болуп келатат. Насырдын күйөөлүк эмелерде жакшы кайнижелерин да сыйлап. Мен биринчи Насырдын ажы менен умрага документтерди алып барганда таныштым. Мына Борбордук мешитте. Чындыгында биринчи көргөндө аябай сүрдүү көрүнгөнү менен, бирок адамгерчиликтүү, жумшак сапаттарга ээ экен. Бул сапаттарын бизди умрага коштоп барганда дагы мындан да жакшы сапаттарын байкадык да. Анткени адамдарга катуу сүйлөгөн, ар кимдин көңүлүн таба билген сапаттарга ээ экен. Мен бул үйгө 2017 жылы 14 майда келин болуп келгем. Ошондон баштап ушул жерде кызматымды өтөп, ушул жерде жүрөм. Атамды күйөөгө тийгенге чейин таанийт болчумун. Исламды деле таанийт болчумун, ага чейин апамды тааныбайт болчумун. Апамды ушул жерге келин болуп келгенден кийин тааныдым. Кудайыма жакшы үй бүлөнү туш кылган экен. Ушул жерде тынып тынчып дегендей 2 баланын энеси болдум ушул жерден. Ошо күн өтүп атат, жакшы, Кудайга шүгүр. Эми ушу 2 жаш баягыреки биздин кыргыз элине сыйыктанган жаштардан болсун деп мен айтып кетишимин. Себеби баягыреки өз атаңарды, өз энеңерди сыйлай турган даражага жеткенсиңер, ага мен ишенем толук. Но эми элиңерге кызмат кыла турган 2 жаштардан болдулар. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бир туугандар. Мен бул ажыке менен буюрса канча 6-7 жылдан бери агайынды катары ажыке менен ортобузда сый мамилебиз бар. Анан мен бул ажыкеге жакын жүргөнүнүн себеби да бар. Себеби бул киши бизге ушул олтурган жерден, чогулган жерден ушул чыгармачыл инсандарга өзүнүн колунан келишинче даават айтып, дин жеткирет. Экинчиден ушул баскан турганы менен бизге ага катары өзүнүн мындай туура жолдо адал иште жүргөнүн, адал жумуштарды жасап бизге үлгү болуп жүрөт. Ошол себептен ажыкени сыйлайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Сумма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу туугандар, мына Насыр өзү бизге жиен болуп кетет. Кундуз эжебиздин баласы 60 жезден Акчалууда чоңойгон Болуш абанын небереси болот. Бирок Болуш абага бала болуп ошол жерде чоңойгон да. Анан биз өзү ошол Жалал Абад областында Созак районуна караштуу илгери Благовещенка деп айтылчу, азыр Мундуз деп айтылып калган. Ошол Мундуз айылында чоңойгонбуз. Бул баланы кичинекейинен билем, өтө мындай жоош, атасына мындай сөздөрүн уккан, өз убагында аткарган жумуштарын мына ушундай жакшы бала деп билем да. Ардактуу досум Насырым, адамдан чыккан насылым. Жалп элге берип келесиң жан дүйнөнүн дой азыгын. Ачыгын айтып ырдасаң, анда жок чыгар жазыгын. Ашыра мактап кеп айтсам асмандан алтындой казыгын. Анан кемчиликсиз иш болбойт, кээде басаңдай түшөт той басыгын. Дардаңдап кетмей жайың бар, дагы элең айтсам ачыгын. Ансе да сенде адам жок, Алланын жолун улуктап, ал өзү көтөргөн чачпак чачыгын. Балапандай чагынан пайгамбарды тааныган,
илгиртпөй жолдун улаган илим алуудой жагынан таанып билүү исламды таалайынан дойбагынан чоң атасын үйрөткөн ата теги канынан кылымдык иштин аткарып кыйынчыкты баарынан арамдык жолду билбеген адалдыкка үндөгөн ар дайым басса турса да Алланын жолун сүйлөгөн карсылдап күлүп каткырып кабагын чытып ой түйбөгөн жардан бери таянбай жакырларга дой миңдеген арамзаң ач көз жандарды ачыгын айтсам сүйбөгөн тартипке салган андайды таза жол ислам дин менен насыкке чыган адамсың ой негизи сен жок билбеген сенде тууган досуң болбосоң анан мактанат элим дин менен Жалалабадтын чыганы жакшылар сендей чыгабы Сузактын сенсин кыраны султандар сендей чыгабы Доско мыкты дос болгон бүлөгө камкор атасың Өчпөсөң экен ар дайым өмүрдүн шам чырагы Эми балдарың менен аман бол алганың менен аман бол Дин исламдын ынагы каржалбай дайым иштей бер Кара сакалың ак болсун көпчүлүк менен бирге бол Көңүлүң дайым шат болсун кыргыздын ой асылуудусун Сага кыдырдар бак болсун